Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары. Сиздер менен бүгүнкү онлайн консультациядан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз убактыбызды кетирбей онлайн консультацияга кирише берели. Кимдин эгер суроосу болсо, мен менен түзмө-түз байланышууну кааласа, колуңуздарды көтөрүп байланышка чыксаңыздар болот. Салкын айым, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Менде мындай суроо болот эле. Кызымдын жөтөлү аябай мени беспокоить этип атат да. Мен жөтөлгөнүнө бир 4-5 ай болуп калды да. Анан доктурларга алып барып элатам. Алар деген антибиотик жазып берип коет. Кичине жакшы болот да, кайра эле жөтөлө берет да. Ушунун себебин такыр билбей калдым да. Анан мен сен герп оорусу дегенди эмени көрдүм да. Видеону? Балким ошолбу деп да ойлоп койдум да. Жөтөлгөнүм да окшуп жөтөлөт да. Окшуп мындай келгенде болуп ошентип жөтөлөт да. Андан башка мындай кээде кургак жөтөл, кээде Влажный болуп кетет, 4 ай мурун башталды дедиңиз, 4 ай болуп калды. Ал кезде аябай түнкүсүн эле жөтөлүп калган да ал кезде. Только түнкүсүн. Анан антибиотик жазды, аны бердим. Анан кийин антигистаминный жазды. Аны да бердим. Анда да жакшы болгон жок. Анан глисты эмеге аскаридага анализ бер деди. Аны да бердим. Ал таза чыкты. Бирок азыр жөтөлүп атат, бирок аз-маз, бирок баары бир жөтөлүп эле атат. Эми мен бир суроом сизгечи. Кокулюшка анализ тапшырдыңыздарбы? Жок, кокулюшка атылган жок. Ошол 4 ай мурун жөтөл болуп атканда түнкүсүн деп атпайсызбы? Мындай приступ сыяктуу болуп кармап калчу эле, ак деп жөтөлүп, кусканга чейин барбы, мындай? Приступ сыяктуу болуп түнкүсүн эле жөтөлчү да. Только мындай вертикальный, горизонтальный жаткан кезде. Анан кийин жаткан кезде. Бирок күндүз жаткызып уктатканда жөтөлбөйт да. Только түнкүсүн эле. Бул жерде сиздин азыр могу санап өтүп аткан симптомдор бар го. Бүт кокулюштун симптомдоруна окшош болуп атат да. Кокулюш, кок жөтөл деп коет го. Бул кокулюш ошондой да, баягындай приступ образы жөтөлдү чакырат. Анан бул жөтөл 6 айга чейин кетпей, жанагынтип курс-курс жөтөлүп, ушул горизонтальный жаткандан тышкары, баягы кызыңыз азыр мисалы катуураак чуркап койсо же бир башка болуп калса да жөтөлүп кетеби? Басып жүрүп чуркап койсо ошо жөтөлүп Ошо көрдүңүзбү, бул жерде ошол кокулюш оорусу негизи иммунитети слабый балдарда ушинтип долго кетпей жүрө берет да, көрдүңүзбү? Ушундай да. Кокулюшка вакцина алган белеңиздер негизи? КПК деген вакцинаны. алып эле атабыз бүт эле эмени. Анда алган боло, көрдүңүзбү? Даже алган болсоңуздар деле көрдүңүзбү? Баланын иммунитети слабый боло турган болсо, бул ушинтип долго өтүп жүрө берет да. Көрдүңүзбү? Эми бул жерде дальше эмне кылыш керек? Кандай кылабыз эми деген вопрос. В любом случае жанагы герпти да исключение кылыш керек. Кызыңыз канча жашта дедиңиз? 2 жашта. 2 жаш болуп атат, тем более 2 жаш курагында, бирок бул более вероятно кокулюшка окшош болуп атат. Эми бул жерде биздин азыр жасай турган нерселер эмне? Кокулюш болгонбу, болбогонбу, ошол нерсени анализдер аркылуу такташ керек. Иммуноглобулин жийини көрүш керек, ПЦРдикин көрүш керек кокулюштун полностью. Андан кийин эч кандай аллергический фондо болбой эле ошол нерсени исключать этиш керек. Анан иммунный состояниясы кандай баланын, кызыңыздын, ошол нерсени аныкташ керек. Өнөкөт оорулары жокпу организминде, железодефицитный анемия, витамин D жетишсиздиги, мына ошол нерселерди аныкташ керек. Анан 5-чи фактор сиздин үйүңүздөгү состояние, үйүңүздө влажность, температура, эч кандай плесень, вещилер аябай көп эмес, бүт ушул нерселерди аныктап туруп, ушул нерселердин үстүндө иш жүргүзүш керек да, көзөмөл ишинчи. Эгерде вдруг вторичный оорулар болсо, аларды дарылаш керек. Баягы витамин Д'нын жетишсиздиги болгондо дагы бар го. Балдардын баягы дем алуу системасында ворсинка деп коет да, баягындай чаңдар тазалай турган, ушундай иштеп турган, дайыма иштей турган ворсинкалар болот. Ошол витамин D азайып кеткенде, анемия болгондо иштебей калат, начар иштеп калат да. Мына ошол нерсени дагы жок кылышыбыз керек, көрдүңүзбү? Мына комплекс түрдө подход кылганда, анан уже кызыңыз дагы бул көйгөйдү кетирсе болот. Анан сиз ушул жерде сизде суроо туулушу мүмкүн. Доктор, эми кокулюш негизи өзүнөн өзү ушинтип жок болуп кетет го, эчтеке деле кылбай эле койсом кандай болот деген вопрос болушу мүмкүн. Эчтеке кылбай эле койсоңуз 2 сценарий болот. Биринчиси
чын эле ошентип сиз айткандай жок болуп кетет. Акырын барып азайып. Экинчи худший сценарий монтип постоянно жөтөл болуп жүрө бергендин айынан, постоянно мо дем алуу системасы раздражение болуп, ушинте бергендин айынан уже вторичный инфекциялар кошулуп, осложнение болуп кетүү да коркунучу бар да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биздин задача организмди күчтөндүрүш керек, иммунитет системасын күчтөндүрүш керек. Баланын сырткы чөйрөгү болгон резистентностун күчөтүш керек. Дем алуу системасын кокулюш баягы талкалап кеткен дем алуу системасын калыбына келтириш керек. Кокулюш мээге дагы таасир этет, көрдүңүзбү? Мозгко дагычы. Ошол нерселерди жок кылганга аракет жасаш керек да. Көрдүңүзбү? Анан сизде суроо туулушу мүмкүн. Доктор, эми настоящий моментте, данный момент нелерди кылсам болот деген. Үйүңүздүн температурасын 21 градус кылыңыз. Влажность 40-50% болсун обязательно. Кызыңызды өтө көп физический активность кылдырбай туруңуз. Сууну жеткиликтүү деңгээлде бериңиз. И ушул нерселерди жасоо, хотя бы ушул 4 нерсени жасоо, бул дагы анын жөтөлүн жеңилдеткенге өзүнүн пайдасын берет. Анан бирок эч качан жанагы изилдөөнү, баягы ооруларды исключенияны кылууну потомго калтырбаңыз. Буларды да тезинен кылып, бардыгын жана алыш керек. Себеби дегенде 2 жаш бул албетте баягы мындай оңой эле көз караш менен карап кое турган жаш эмес да. Көрдүңүзбү? Ал коклюшту инвитродан берсем болобу же кандай? Инвитродан ошол көзөмөлгө жазылгандан мен сизге бүт анализтерди өзүм жазам. Мынакей могу анализтерди тапшырасыз деп, баарын тапшырасыз. Анан аларды жөнөтөсүз мага. Жөнөткөндөн кийин көрөбүз, коклюш болгонбу, болгон эмеспи. Иммуноглобулин G'ден билинет. Эгер болгон болсо, анда уже ошого жараша иш кылынат. Вдруг коклюш вообще болгон эмес болсо, анда уже причинаны издеш керек. Эмне оорубу, эмнеге мындай болуп атат? Көрдүңүзбү? Себеби бир эле симптом менен эле чектелип койгон туура эмес. Лабораториялык анализдер менен подтверждение кылыш керек мунун баарынчы. В любом случае бирок жөтөл бул баланын иммунитети долго кетпей жаткан жөтөл, бул баланын иммунитетинде что-то не так дегенден кабар берет да. Бул не просто мындай болуп атат, көрдүңүзбү? Даже менде практикамда болду, пациенттер коклюш болсо деле 2 жумадан кийин айыгып кетет, жөтөлбөй деле калат да. Максимум 1 айга чейин барган учурлар болду. Көрдүңүзбү? Ошондой. Биз так билишибиз керек. Бул жөн эле гадайт эте бербеш керек. Ушуга чейин мына барып сиз канча жерге бардым дейт, бардыгы эле гадайт эт, билбейм эмнеден болуп атат деп эле жүрөсүздөр, гадайт этпеш керек. Ооруну так диагноз коюш керек. Медицина бул так илим да. Так коюп туруп, анан ошого жараша иш кылыш керек. Сиздердин видеоңорду көрүп жана ферритин көп нерсеге таасир берет деп атпайсызбы? Ошо ферритинди тапшырганбыз да. Анан тапшырганда ошо азыраак болуп чыгып, анан ошо дары ичип келатабыз да, бирок. Эмне дары ичип келет? Bir ay болуп калды. Мальтафер деген дары жазып берген. Мальтафер ким жазып берди аны? Эми педиатр ушундай. Мальтафер негизи көпчүлүк учурда менин практикамда эч кандай эффект бербеген бир препарат болгон да. Мисалы мальтаферден прям анемиядан сонун болуп кеткендер менин практикамда кездешкен деле эмес. 3 жыл мурда мальтафер ичирчүмүн, мен дагы назначение кылчумун. Бирок билбейм, мальтаферден мындай ооба, мальтафер негизи оригинальный препарат, бирок ал именно ошол мальтафердин таасир берүүчү заты полимальтаза гидроксидке изилдөөлөр анчалык көп деңгээлде жүргүзүлгөн эмес да. Көрдүңүзбү? Анан эми 1 ай болду ичирип атабыз депсиз. Ар 1 ай сайын ичирип аткандан кийин ферритинди повторно сдавать этип, көзөмөл кылдырып ичириш керек да аны дагычы. Дозасын туура подбирать этиш керек, жөн эле бере бербеш керек аны дагычы. Анан күн сайын көзөмөл кылып атасыздарбы, аны ичип аткандан симптомдор, өзгөрүүлөр байкап жөнөтүп атасыздарбы ошол педиатрыңыздарга? Жок, ал 3 ай ичесиң деп койгон болду, эч кандай. Болду да, эми бул антип койгондо билбейм, эми өзгөрүү болушу мүмкүн эмес да негизичи. 3 айдан кийин барсаңыз кайра кичине көтөрүлүптүр, эми дагы 3 ай деп. Бирок негизги көйгөй чечилбей атпайбы? Жөтөлү дагы деле болот, иммунитет идеалдуу болуп калган жок. Башка факторлорго да көңүл буруш керек, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде любой дарыны баштаганда врач күн сайын баланын состояниясы жөнүндө маалымат алып туруш керек да. Бул өтө влиять этип коет экен ошол лечениягачы. Лечениянын ийгилигине, баланын айыгуусунун ийгилигине баягы 3 айдагы период бар го, күн сайын сиздин берген маалыматыңыз, баланын күндүк абалы, дары ичип баштагандан кийинки динамика, өзгөрүү динамикалык сиздин байкооңуз менен. Эми күндө көбүрөөк жүрөсүң да, бала менен жүрөсүң, тияк көрөсүң бардыгынчы. Ошонун баардыгын көрүп туруп, анан ошолорду анализ кылып, анан дарылоого коррекция киргизүү бул эң негизги туура жол ушул да. Анан аны 3 ай бою эчтеке көрбөйм, эмне болуп өзгөрүп атат, эмне болуп атат, кандай побочка болуп атат, же наоборот кандай динамика болуп атат, аны билбей эле жөн эле баягы эми 3 айдан кийин көрөбүз деп коюп бул дагы туура эмес да.
Көрдүңүзбү? Угулбай калды сурооңуз. Кызым ойгон жокпу да ошо жөтөлүп аткан кызым. Кайра башынан айтып коёңузчу. Эми Аха. дагы бир суроом бар эле. Эми өзүмдүн гайморитим болуп келем да, мектеп кезден баштап элечи. Анан 2 жолу операция болдум да. Последний 5-6 жыл мурда. Жарым жыл мурда дагы бир операция болгом. Эт өсүп кетти. Анан ал кезде барганда лор-врачка мен эме деп барганда, сол мурдума эле постоянно слизь жинала берет да меникичи. Слизь жинала берет, аны высмаркиваться эткенге туура келет да мачы. Анан ошол маселе менен баргам, бирок меники эт өсүп кетти деп эле операция жасап салган. Бирок ошол маселе чечилген жок. Кайра эле толуп калып атат меники. Кайра эле высмаркиваться эткенге туура келип атат да. Ошо канча 2-3 лор-врачка бардым, такыр эчтеке өзгөргөн жок. Аны кандай кылып Ал эт өзө берет. Азыр дагы бар этиңизди кестирип алып салсаңыз кичине убакыт болот жеңилдейсиз, кайра өзө берет. Кайра эле ушул состояние улана берет. Көрдүңүзбү? Так диагноз эмне болгон? Эмне деп диагноз койгон сизге? Гайморит деп эле койгон. Гайморит деген башка такыр эле башка диагноз да. Гайморит деген о гайморовый пазухалар ушул жака ириң толуп, адамды температура кылып 40ка чейин көтөрүлүп, башты көтөрө албай турган деңгээлде ооруну чакырган диагнозду гайморит дейт да. Эми гайморит деген бул деле андай диагноз жок негизи андай делечи, бирок биздин эми элдин айтуубуз боюнча могу синусовый риносинусит деген диагноз бар да, көрдүңүзбү? Бул жерде даже сиздин элементарно диагнозуңуз так эмес да. Жөн эле эт өсүп кетиптир, алып койдук, анан ушу эт өскөндөн ушундай болуп атат деген да туура эмес. Ал эт может аллергический генез, может воспалительного генеза. Бул уже вопрос кандай түрү, ошого жараша иш кылыш керек да бул жерде, көрдүңүзбү? Ошон үчүн всегда бир нерсе кылдыруудан мурун так диагнозду билиш керек. Эми алып салыш керек десе эле алып салдыра бербеген туура эмес да эмичи. И так мына дагы деле кыйналып атабыз ошол состояние мененчи, көрдүңүзбү? Билиш керек болчу, так диагноз коюш керек болчу, анан ошого жараша иш кылыш керек болчу. Көрдүңүзбү? Тем более могу мурунга эт өзү бул көпчүлүк учурда аллергического генеза болот. Бул кайра эле повторение боло берет, кайра эле чыга берет. Ошон үчүн мунун дарылоо ыкмасы таптакыр башкача. Аллергендерди аныкташ керек, эмнеге мындай болуп атат, себебин аныкташ керек. И дарылоо процесси дагы башкача жүргүзүлүш керек мындай учурдачы. Хорошо. Чоң рахмат. Максим мырза, эфирибизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Кимдин суроолоруна жооп бере албай калган болсом, кийинки эфирден жолугушканча амандыкта туруңуздар. Кийинки эфирде дагы ошол бүгүнкү эфирде суроо бере албай калган катталуучуларга жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда эмесе көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Буюрса бул жума алкагында дагы сиздер үчүн жаңы сонун контенттер, видеороликтер баардыгы чыгарылмакчы. Барыңыздарга ийгилик, амандыкта туруңуздар.